Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн бизде кыргыз тил сабагы. 6 класс кыргыз класстарында. Силер менен мен Мусабаева Элнура Эшимбековна. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы этиштин мамилелери. Ал эми бүгүнкү сабагыбыздын максаты, балдар, силер этиштин мамилелери жөнүндө маалымат аласыңар. Ар бир этиштин мамилеси боюнча сүйлөм түзүп, сүрөт менен иштөөгө көнүгөбүз. Алган билимдерибизди бири-бирибиз менен бөлүшөбүз. Ал эми сабагыбыздын теби жаңы теманы өздөштүрүү. Балдар, буга көңүл буралычы. Мындай макал: билимден өткөн досуң жок, оорудан өткөн касың жок. Дартты жөн койсоң жайылат, дарыласаң айыгат деген макалдарды алдым. Силер ушул макалдарга кандай быйтыкчаларды коет элеңер? Билимден өткөн досуң жок, оорудан өткөн касың жок деген макалга мен мындайча быйтыкчаны коет элем. Ал эми дартты жөн койсоң жайылат, дарыласаң айыгат дегенге мындай быйтыкчаны коет элем. Силер балдар, кандай быйтыкча коет элеңер? Этиштин мамилелерин өтөрдө мурда этиш деген эмне экенин эстеп алалы. Этиш заттын кыймыл-аракетин, ал-абалын билдирүүчү сөз түркүмү этиш деп аталат. Этиш сөз түркүмүнүн маани берүүчүсүнө кирет. Жана сөз түркүмү боюнча ал 5-орунда турат. Этиш грамматикалык түзүлүшүнө карай жөнөкөй жана татаал болуп бөлүнөрүн биз билебиз. Ал эми жасалышына карай туубаса жана туунду этиштер болуп бөлүнөт. Формаларына карай негизги жана жардамчы этиштер болуп бөлүнөт. Биз мурунку темада өткөнбүз. Этиштин ыңгайлары 5ке бөлүнөт: баяндагыч, буйрук, каалоо тилек, шарттуу жана ниет ыңгайлар болуп. Балдар, силерге этиштин мамилелерин өтөрдөн мурда мен мындай колду чийип алдым. Эмнеге дегенде, биз этиштин мамилелери дегенде эле колубузду ачсак 5 манжабыз турат. Көрсө, этиштин мамилелери канчага бөлүнөт экен? 5ке бөлүнөт экен. Мынакей балдар, биринчиси негизги мамиле, экинчиси кош мамиле. Мынакей балдар, үчүнчүсү өздүк мамиле экен, Мынакей балдар, төртүнчүсү туюк мамиле, бешинчиси аркылуу мамиле. Көрдүңөр балдар, этиштин мамилелери негизги, кош, өздүк, туюк, аркылуу мамиле болуп 5ке бөлүнөт экен. Көрдүңөрбү? Алаканыңарды ачсаңар эле 5 манжаңар 5 мамилени билгизет деп эстеп калат экенсиңер. Кыймыл-аракеттин сүйлөп жаткан адамдын өзү же башка бирөөлөр тарабынан аткарылгандыгын билдирген этиш сөздөр этиштин мамилелери деп аталат экен. Мисал алып көрөлүчү. Мен балама аштырып койдум гүлзарымды, мен балама жаздырып бүттүм ырларымды деген мисалды алып көрөлү. Биринчи сүйлөмдөгү аштырып койдум дегенде сүйлөмдүн ээси мен, бирок кыймыл-аракеттин, иштин чындыгы иштеген бала, иш бала тарабынан аткарылды. Көрдүңөр балдар, кыймыл-аракеттин сүйлөп жаткан адамдын өзү же башка бирөөлөр тарабынан аткарылгандыгын билдирген этиш сөздөр булар. Этиштин мамилелери болот экен. Эми негизги мамиле, биринчи негизги мамиле өз ирети менен баштайлы. Уңгу түрүндө туруп, экинчи жакка буйрук маанисин берүүчү этиш сөздөр булар негизги мамиле болот экен. Мисалы, ал, жөнө, кел, бер, жаз деген сөздөрдү алалы. Кайсы жака? Мен, сен, ал 3 жак турбайбы? Ошонун экинчи жака: сен ал, сен жөнө, сен кел, сен бер, сен жаз десек, мына көрдүңөрбү? Уңгу түрүндө туруп, экинчи жака буйрук маанисинде берилип жатат. Ал эми негизги мамиле эч кандай мүчөлөрдүн жардамы жок эле жазылат. Негизги мамилени түшүндүрүш үчүн могу сүрөткө карап сүйлөм түзүп көрөлүчү балдар. Мына балдар, мен мындай мисал алдым. Түздүм. Карынын сөзүн капка сал, жети өлчөп 1 кез
Мына балдар, мында сал жана кес деген сөздөр эч кандай оңгусу жок жасалды. Экинчи кош мамиле. Кыймыл аракеттин бир канча адам тарабынан биргелешип аткарылгандыгын көрсөтүүчү этиштер, булар кош мамиле деп аталат экен. Кош мамиле биринчи, экинчи жак жекелик түрдө жактала берет. Мисалы, мен көрүштүм, сен көрүштүң. Кош мамиле мындай айтканда буйрук этишке ыш мүчөсү аркылуу жасалат. Биз ага могу сүрөттөн карап сүйлөм сүйлөм түзөлчү. Мына мындай сүйлөм түздүм. Эми балдар, үчүнчү өздүк мамиле. Кыймыл аракет иштөөчүнүн өзүнө багытталгандыгын же өзү үчүн иштелгендигин билдирген эти сөздөрдү биз өздүк мамиле дейт экенбиз. Өздүк мамиле буйрук этишке ын мүчөсү жалануу аркылуу жасалат экен. Мисалы, тара, таран, кара, каран. Балдар, бул сүрөттү карап биз сүйлөм түзүп көрөлү өздүк мамилеге. Жалко болбой эмгектен, жарышып иште төрүнүп деген сүйлөмдү түзүп алдым. Карагыла балдар, түр деген буйрук этишке ын мүчөсү уланып төрүнүп болду. Мынакей, карасаңар балдар, түр деген буйрук этишке ын мүчөсү уланып жасалды мында. Ал эми туюк мамиле кыймыл аракеттин өзүнө өзү иштелгендей маанини билдирген этиш сөздөр туюк мамиле деп аталат экен. Мына көрдүңөр балдар, туюк мамиле ыл мүчөсү менен жасалды. Буйрук этишке ыл мүчөсү уланып. Мисалы, жаз, жазыл, макта, мактал деген сөздөрдү алалы. Мына бул сүрөткө карап сүйлөм түзүп көрөлү. Мен мындай сүйлөм түздүм. Согуш ардагерлерине гүлдесте жиберилди. Кана айтып көрөлчү, кайсы буйрук этиш болду? Жибер деген буйрук этиш болду. Мынакей, жибер. Ага кайсы мүчө уланды? Ыл мүчөсү уланып, жиберилди болду. Мынакей, бул кайсы мамилени уюштурат экен? Туюк мамилени. Мынакей, туюк ыл мүчөсү менен жасалды. Эң акыркы бешинчи бул аркылуу мамиле. Кыймыл аракет буйруучу тарабынан иштелбестен башка бирөөнүн тарабынан иштелгендигин көрсөткөн этиш сөздөр аркылуу мамиле деп айтат экенбиз. Балдар, карагылачы. Мындан эмнени байкадыңар? Аркылуу мамиле башка мамилелерден айырмаланып, көп мүчөлөр менен жасалат экен. Мисалы, ыз мүчөсү ыт, кыз, дыр, ты, ар мүчөлөр аркылуу жасалат. Буйрук этишке улануу менен. Эми аркылуу мамилеге могу сүрөттөн карап сүйлөм түзүп көрөлү балдар. Мен мындай сүйлөм түздүм. Чоң атаны жеткерип, алтын албай алкыш ал. Көрдүңөр балдар? Мында кайсы мүчө аркылуу жасалды? Жеткир деген, мынакей балдар, жеткир деген буйрук этишке, мынакей жет деген буйрук этишке кайсы мүчө уланып? Кыр мүчөсү уланып жасалды. Көрдүңөрбү? Мынакей балдар, көрдүңөрбү? Негизги этиштер, кош этиштер, өздүк, туюк, аркылуу этиштерге кайсы мүчө уланып мамиле жасалды. Мынакей негизги эч кандай мүчө уланбай туруп эле жасалды. Мисалы, сал, кес дебедикпи? Ал эми кошко ыш мүчөсү менен, өздүк ын мүчөсү менен, туюк ыл мүчөсү менен, ал эми аркылуу ыз, ыт, кыз, дыр, ты, ар, кыр мүчөлөрү менен жасалды. Мына биз ушинтип сүйлөм түзүү аркылуу биз түшүнүп алдык окшойт. Кээде балдар, мамиле этиштер катар келип, бири-бири менен да кабатталып айтыла берет. Мына карасаңар мисалдарды.
Мисалы, кош мамиле менен кош мамиле келип калышы мүмкүн. Мисалы, гезик дегенге кайсы мүчө эле ыш жана ыш болуп кабатталып келип калды. Гезик шишти. Экинчисинде аркылуу мамиле менен аркылуу мамиле кабатташып келген убакытты карап көрөлү. Күчө дегенге т мүчөсү, дыр мүчөсү менен. Андан кийин кош мамиле менен аркылуу мамиле. Мисалы, ыш жана дыр. Кош мамиле ышта, анан аркылуу мамиле дыр мүчөсү аркылуу кабатташылып келди да. Үчүнчүсүн карагыла. Өздүк мамиле менен кош мамиленин кабатталышып келиши. Мисалы, шаш дегенден ыл туюк мамиле жана кош мамиле ыш болуп кабатталып келди. Андан кийинкиси аркылуу мамиле, өздүк мамиле жана кош мамиле болуп кабатталып келип атат да. Мында карасаңар, аркылуу мамиле кайсыл болуп атат? Т мүчөсү болуп атат. Андан кийин ыл мүчөсү, анан ыш мүчөсү болуп атпайбы? Мынакей кош мамиле ыш, өздүк ыл, аркылуу т мүчөсү т. Андан кийин өздүк мамиле, аркылуу мамиле, кош мамиле кабатталып келип атат да. Түшүндүрүштү деген сөздү карайлы. Өздүк мамиле түш дегенге ын, андан кийин аркылуу дыр мүчөсү, андан кийин кош мамиле ыш мүчөсү. Мынакей кабатталып келди, үчөө кабатталып келип атат да, түшүндүрүштү деген сөздө. Андан кийинкисин карагыла. Туюк мамиле кош мамиле менен. Туюк мамиле ыл мүчөсү, анан ыш мүчөсү менен. Мына ушинтип кээ бир учурда кабатталышып дагы келе берген учурлар болот экен. Ошону унутуп калбаш үчүн дептериңерге жазып алла. Эми балдар, сабагыбызды жыйынтыктайлы. Жандан бери өттүк мамилелерди кайсы мүчөлөр менен жасаларын эми дал келиштирип көрөлү. Мына карап көрсөңөр, ыш мүчөсү кайсы эмеге мамилеге туура келет? Кайсы мамилеге туура келет? Кош мамилеге туура келет, Ал эми дырчы бул аркылуу мамилеге туура келет. Ал эми ыл бул туюк мамилеге туура келет. Ал эми т ыт мүчөсү аркылуу мамилеге туура келет. Ал эми ын өздүк мамилеге туура келет. Ал эми силер байкадыңар, кайсыга туура келип алды? Негизгинин мүчөсү жок. Мынакей балдар, туура дал келиштирип алдык окшойт. Балдар, силерге үйгө тапшырма берейин деп турам. Карасаңар, сүрөттө, бүгүн сүрөт менен иштегенден силерге сүрөт менен иштөөгө үйгө тапшырма. Ушул сүрөттү карап, буга силер тема коюп, темага жараша текст түзүп, ошол текстти дагы ушул мамилелердин аркасында түзсөңөр. Анан мен силерге 2 баа коюп берейин. Биринчиси текстиңердин түзүлүшүнө, экинчиден силер мамилени кандай колдоно билдиңер жана мамилелердин мүчөлөрүн туура таптыңарбы. Анан дагы бир тапшырма, силер дагы ушундай дал келиштирүүнү силер өзүңөр ойлоп таап, мүчөлөрдү сөздөр менен тапсаңар, силер сөздөрдү таап, анан кайсы мамилеге туура келерин бири-бириңерге жөнөткүлө. Анан бири-бириңер таап, анан мага кайра жөнөткүлө. Балдар, силер ушундай канаттууларга кам көрүп, кандай үй уя жасадыңар? Анда балдар, саламатта калгыла. Ата энеңер менен үйдө болгула.